Айылга барганда апам менен сүйлөшүп отурат элем. Кызыксыз эле темалар, коштуна жөнүндө, Абсамат ака сайыр эже, Байыш ака чаян эже, анан Кубанч ака, ошо коштуналардын балдары, кыздары бияка кетти, башка кетти. Апам үчүн кызыктуу тема, мен үчүн өтө кызыксыз, бирок апам менен ошолорду сүйлөшөт болчумун. Кээде 12-1 чейин сүйлөшүп отуруп, андан уктайт болчумун. Атам таң кала берет, кантип ушулар сага кызыктуу? Жок, мага кызыксыз, бирок апам менен отурган мага кызыктуу. Бирок азыр мен дагы ай сайын барып турам, үйгө барганда апам жок мурдагыдай. Апам мага дайыма тамак жасап, бир түр тамак жасап, ошону дагы жасап беришет, бирок апам жок, урматтуу бир туугандарым. Ушул баарыбыздын башыбызга келет бир күн болбосо бир күн. Апам келгенде экөөбүз барып чай ичкенге аракет кылат элек. Мен азыр өкүнүп отурам, келген сайын эмне үчүн күн сайын чай ичпедик экен деп. Шуну билесизби? Ошон үчүн муну адам бир тууганым айтам, апаң угушуң керек сен. Телефон чалып туруш керек. Ата-эне өтүп кеткенден кийин аларчалык сага жакшылап дуалык эч ким болбойт. Сенин балдарың ата-энеңдей дуа кылбайт. Атаң, апаң сага сөзсүз түрдө чын жүрөгүнөн дуа кылат. Алардын басып жүргөн дуасы ошол. Алардын тирүүсүндө канчалык урмат кылып атам, сыйлап атам, урматтап атам дейсин. Бирок өтүп кеткенден кийин кылып аткан ишиң дагы кемчил экендигин сезесиң. Муну мен силерге өзүмдүн тажрыйбамдан айтып атам. Мен дайыма өкүнөм мен. Армандамын мен. Силер да арманда калбагыла. Ата-энени көмүп мураска алган. Бардыгыбыз ата-энебиз көмөбүз. Кудайым ошого жеткирсин. Бирок арман бары бир жүрөк дезе берип турматтуу бир тууганым. Күзгүнү карап олтурсам сакалым агарганы өткөндөн кийин дагы көбөйдү. Анткени көкүрөгүмдө такыр бүтпөгөн арман бар. Ошон үчүн апаларды, аталарды урматтап сыйлап калышыбыз керек. Алар бизге берген таберек.